Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто генерал белгилүү саясатчы Исмаил Исаков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Исмаил мырза, биздин студияга кош келиптирсиз. Рахмат, чакырганыңарга ыраазымын мен. Исмаил мырза, кыргызда алгачкы сөздү ден соолуктан баштайлы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Көптөн бери саясатта көрүнбөй кеттиңиз. Да, ден соолук азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Биз дагы жанакы азыркы илдет менен ооруп чыктык, өзүбүзгө араң келдик. Эми Кудайга шүгүр калыбына келип, азыр кичине аралаша баштадык да. Саясатка дагы, башка нерселерге дагы. Кыргыздар бир нерседе кандай жакшылыкта болбосо да, жамандыкта болбосун баары жакшы деп коет. Сизге жакшы ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Анда эмесе биздин алгачкы суроо учурдагы талкууга алынып аткан ошо баш мыйзам сизди канааттандырып атабы? Акыркы учурларда жакында эле Жаңы Ордо гезитине берген өзүңүздүн сунуштарыңызды окуп калдык. Рахмат. Албетте, бул баш мыйзам бир эле мен эмес, баардык Кыргызстандын элин кайдыгер каратыш керек эмес да, себеби дегенде ар бирине тиешелүү болот. Мына ошонун негизинде биздин келечегибиз, биздин турмушубуз, биздин ички тынчтыгыбыз, тышкы саясатыбыз баардыгы ошого байланыштуу да. Ошонун негизинде албетте саясатчы катары мен дагы жанагы президенттик башкаруу системасын Садыр мырза каалайт, ушуну тандайм дегенде мен дагы активдүү колдоочулардын бири болуп, себеби дегенде биз мурун атайын концепция жазып чыкканбыз бир топ депутаттар менен ушул маселени деп. Анан убактылуу өкмөттүн учурунда дагы ушундай болсо экен деп мен айткам, бирок көпчүлүк кабыл алгандан кийин ошолорду эми кабыл алып 20-жылга чейин мейли деп унчукпай колдоп жүргөнбүз да. Тилекке каршы ушундай момент келгенде, бүгүнкү күндө биз кардиналдуу реформага барып, баардык жана кемчиликтердин баардыгын шашпай туруп оңдогонубузда абдан жакшы багытта өсүп, биз тез аранын ичинде мындай өнүккөн өлкөгө айланмакпыз. Тилекке каршы ошол ичиндеги жазылган бүгүнкү күндөгү нормалар бул мындай алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк бербейт. Мен ачык айтып коеюн, ошол бир топ интервьюлөрүмдө да айттым эле, дагы да айтып коеюн. Алдыга өнүккөнгө жол бербейт. Бул баары эле коррупцияга такалат. Бул баары эле бир үй бүлөнүн башкаруусуна такалат. Анын туугандары, аялдары, балдары, кудай сөөктөр баары киришет, себеби дегенде кыргыздын турмушу ушундай. Себеп дегенде аны тарта турган тизгин жок, эң негизги. Албетте, кээ бирлери ойлоп атат да, президенттик башкаруу болсо эле бул баарын эле өзү башкарыш керек деп. Андай эмес. Бул башкаруу бийлик бутактарынын өзүнүн мыйзамы бар. Ал мыйзамды эч ким бузуш керек эмес да. Бузулду, анда жакшылык алып барбайт. Бул кандай деген тең салмактуулук, бири-бирине көз каранды эмес дегенде, мына ушулардын баардыгы бул жерде жазылган эмес, жок дагы. Ошонун негизинде бирөө өзү сот болот, бирөө өзү прокурор болот, бирөө өзү тергөөчү болот. Анан ошолор менен биз соттошуп кантип утабыз? Эч ким ута албайт да. Мына ошого багытталган азыркы баш мыйзам. Ошонун негизинде мен өзүмүн сунушумду айтып, жазып элге таңуулап чыктым. Ошондой биз балансты түзөйлүк, бири-бирине көз каранды болбосун, анан кийин мурунку болгон кемчиликтердин баарын оңдойлук деп жазып чыктым. Эми элдер аны окуп атышат. Билбейм кандай кабыл алышат, аны көрөбүз, Кудай буйрса. Баш мыйзамда башкаруу системасы кандайдыр бир башаламандыкка түшүп жатабы? Деги эле ушул акыркы жылдары дебейли, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери ушу баш мыйзамдын эле бир кандайдыр көйгөйүн тартып келебиз да. Ар бир келген бийлик өзүнө ылайыкташтырып мыйзам жасагысы келет да. Ошол эле көрүнүштү, ошол эле баягы эле кадамды ушул эле азыркы президент кайталап жаткан жокпу? Мен оюмча ал кайталаган жок. Эмне себептен айтып берейин. Эми мурункулар боюнча албетте баягы бийликке келгенде бийлик бул таттуу болот да. Анан баардыгы алдында жүгүрүп турушса, кошомат кылып турушса, баардыгы сиз эле сиз деп турса, сиз гана чечесиз десе, ким эрибейт? Баары эрийт. Мына ошонун негизинде эми албетте эрибей турган адамдар бар. Аны жок деп айтыш керек эмес. Бирок эми кыргыздын менталитети ушундай экен, баары эле анан бийликти көбүрөөк алсам, мен өзүм эле башкарсам деген мынандай саясатты алдыга коюп алышып, ошонун өздөрү ошолордун жанагы курмандыгына дуушар болуп атышпайбы?
Садыр мырза менин оюмча андай өзүнө тартайын деген ою жок болсо керек. Себеп дегенде биз 10 жылы, ушу 20 жылы тартып оңдосо болот конституцияны деген норманы киргизгенбиз. Тилекбаш Атамбаев дагы жанакы өзүң айткандай жасай коюп, мына жыйынтыгы каяктадыр отурат да. Мына ошол мөөнөт келгенден кийин себеп дегенде көп кемчиликтер болгон, эми жок деп айтыш өтө оор да. Азыркы иштеп аткан конституцияда анча мынча кемчиликтер болуп калган. Себеп дегенде биз же парламенттик, же президенттикти так кабыл ала албай, ошол учурда президентке да кичине полномочия бере койгон. Ошол негизинде азыркы кемчиликтер чыгып калган да. Эми азыркы Садыр мырза эмне кылыш керек болчу? Бул бүт элдик талкууга коюп, жанагы адистерди чакырып, бир өзүнчө эле бир нерселерди Маматов аркылуу койдура койбой, талкуулап, жанагы опыттарды, тажрыйбаларды алып туруп, ошо негизинде кабыл алганда, элдин жүрөгү менен кабыл ала турган кылганда, бул келечекте абдан мындай реформатор катары тарыхта калмак. Эми тилекке каршы ушуу менен өтүп кетсе, андай калбайт. Бул баары бир чатакка чыгарат да. Ошо негизинде өзү деле кечээ жакында айтпады, мен тигилерге тапшырдым эле, күн эме жоопкерчилик ошолорду деп туруп аягында жоопкерчилик баары мен алам дегендей айтып атпайбы. Бирок бул иштеп калса, ошо азыркы өтүп калса, мен дагы кайталап коеюн, ал жакшылыкка алып барбай турган конституция. Эмне себептен? Себеп дегенде жана баланс. Ошо президентти кээде аша чыгып калган учурда тарта турган тизгин жок. Ал кандай тизгин болуш керек болчу? Ал жогорку кеңеште. Жогорку кеңеште чоң укук керек. Мына Американыкын булар алышты, жарым жартылай алышты. Эми ошол Американыкын алгандан кийин ошондой балансты түзүш керек болчу да, булар түзгөн жок. Себеп дегенде жогорку кеңеште эч бир бийлик жок. Тизгин тарта турган. Эми кээ бирлер актанып айтып атпайбы, импичмент деген бар го деп. А булар жасады, импичментти эч ким жасай албайт. Бир да жогорку кеңеш мына себеп дегенде соттордун өзү койсо, прокурордун өзү койсо, ошолор анан ага заключение береби, бул мыйзамды бузду деп. Бербейт да. Андан башка дагы депутаттарды ийилтип, жүгүнтүп кое турганда нормалар кирип калган. Жана 10 күндүк дегендин шайлаган депутаттарды 10 күн ичинде ишке чыкпасаң айдайт деген нормаларды киргизип коюшкан. Эми бул вообще мындай ошол мыйзам чыгаруу институтуна болгон түкүрүк да. Себеп дегенде эл шайлаган президентти прокурордун анан конституциялык соттун корутундары менен маселени карай турган гана болсо мүмкүн деп жазып атышат ал жерде. Четтетилет эмес, мүмкүн деп. Ал эми ошол эл шайлаган депутаттарды 10 күн чыкпасаң кетирет деп. Технический эле маселе болуп калат. Эгерде бардыгы колдо турса, прокурору колдо турса, тергөөсү колдо турса, бут колдо турса, 10 күндү жазып туруп эле бир 5 мүнөт кечигип келет. Мына келбей койдун деп жазып коюшат, болду ошон. Ошонун негизинде булар эч кандай аны импичмент жарыялай албайт да. Мына ушинтип кээ бир жанакы аны жактоочулары түшүнбөй, элдин башын айландырып, туура эмес жолго түртүп атканы бул өкүнүчтүү болуп атат да. Атактуу кишилер, билимдүү кишилер. Мына ошонун негизинде жогорку кеңешке чоң полномочия бериш болчу. Жөнөкөй эле процедура Американыкындай. Эгерде ошол комитет карап туруп маселени, жана конституциялык түзүлүштү караган комитет карап туруп, корутунду чыгарып, изилдеп, анан жогорку кеңешке койсо, жогорку кеңештин жөнөкөй көпчүлүгү менен добуш беришсе, анан жогорку кеңеште талкуулап бардыгы далилдегенден кийин 3-2 добуш менен кетирсе, анда бул Американын системасы ушундай да. Булар аяктын эмесин алышат дагы, мына ушуларга келгенде атайын жанакыдай конституциялык сотту булар киргизет. Дагы бир коркунучтуу нерсе, конституциялык сотту жаңыдан жандандырып атышат. Муну биз өткөнбүз. Конституциялык соттун төрагалары билесиңер, бирди бирге кошсо канча дегенде бир дешкен. Баягы Акаевдин заманында билесиңер да, Баяковалар. Андан кийин конституциялык соттун чечими менен мына мен соттошкон адам катары айтып берейин. Жана конституциялык сотто Үзөн Кубушту соттошконбуз. Мен 2 кагазды сызып алып, бир жагына жана Үзөн Кубуш кеткенин, экинчи жагына ошол калып кандай болгонун, аны ошо соттордун маңдайында туруп алып, үй менен кайша бардым эле каш менен кесип, ошолордун көзүнчө. Ай мына урматтуу соттор, Үзөн Кубуш кетти, чыгара өзгөрдүбү десе, өзгөргөн жок деген чечимдерди чыгарып беришкен.
бир гана Марат Кайыпов чыгып атып кыйкырган, менде өзгөчө мындай мнением бар деген сөздү айтып, бирок көпчүлүгү менен добуш алып, аны бекитип ошентип беришти. Мына ошолорду кайтып калыптандырып атат. Андан башка Американын системасын алгандан кийин Америкада жогорку сотто 9 эле киши. Бул 329 миллионго 9 киши. Себеби дегенде биздин 6 Кыргызстандын элине бир эле сот да. А бизде азыркы жогорку сот бардыгын эсептегенде 46. Талас областынын жарым элине бир сот. Мына биз кайтып кедей жашайбыз. Бюджетибиз жыртык, чөнтөктөрдүн баары жыртык. Анан кайта ошолорго канчалаган акчаларды беребиз, канчалаган пенсияларды беребиз. А жерде пенсия деген берилбейт. Себеби дегенде ушу жогорку соттун судьялары өмүр бою иштешет да. Өмүр бою. Анан өлгөндөн кийин пенсия жок да, туурабы? А бизде болсо 70ке чейин 46-сын дагы пенсияга чыгарабыз, 46-сына дагы жаңадан айлык төлөйбүз. Анан каяктагы бюджет? Онан көрө ошол акчаларды азыркы пенсиясы аз социалдык муктаж болгон адамдарга берсек, кайтып элдер рахмат айтпайбы? Биз ошолорду кыскартышыбыз керек да. Жок, ошондой жасайбыз деп. Эми булардын максатын мен дагы бир топ интервьюлерде айттым эле, дагы кайталап коеюн. Ошо бир алдына максат коюшканда, себеп дегенде дабыр нерселерди кийин ошолордун сотун чечим беребиз дагы, анан өздөрү четте калабыз деген. Эми калышпайт да. Элдер уже активдүү боло баштады, билимдүү балдарыбыз көп, чет мамлекеттен өтүп келип атышат. Эртедир кечтир мунун азаптарын ошол жасаган авторлор өздөрү жейт да, өздөрүнө тиет. Ачык айтуу көрүнүш, наразылыктар көч. Ушул баш мыйзам деп жүрүп биз Кыргызстандын тагдырын барымтага алып албайбызбы? Дегенибиз Кыргызстанда кырдаал үстүртүгүн карасак дагы, алдынан карасак да, артынан карасак дагы аябай оор. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми албетте бүгүнкү күндө чын айткандачы акыбалыбыз өтө оор. Каршылыктар көбөйүп атат. Андан башка бүгүнкү жанакы азык-түлүктөрдүн баасы, күйүүчү майлардын баасы мына кече Акпреске чыгыптыр. Күйүүчү майдын 2 айдын ичинде 7 сомдон ашык көтөрүлдү. Бул эмне дегенди билдирет да? Бул обычно каскадный налог дегендей да, бензин көтөрүлдү, анын артында бүт баары көтөрүлөт. Себеби дегенде ошо бензин менен ташыйбыз да баардыгын. Ошко ташыйт, Жалал Абадка ташыйт, Нарынга ташыйт. Бул жерде 2 сом болсо, ал жерге барганда 4 сом кайтып көтөрүлөт да. Мына 50 сомго чыкса, ал жерде жок дегенде 53-54 сом болот. Анан пенсия, пособие баягы эле ойдон калып атпайбы? Мына ушулардын ордуна шашып-пушуп жанакыны киргизген ордуна мына ушул маселеге акцент жасаш керек эле да. Бүт бийлик, президент баш болуп, өкмөтү баш болуп, ошолорду калыптандыргандан кийин жанакыларга кетсек жакшы болмок да. Эми түшүнүктүү болуп атпайбы? Чоң саясатчыларга ачык эле билинип калды. Ушунун баардыгы кийин эмнеге алып келет? Кийин ким каршы чыкса, ким бул туура эмес десе, алардын оозун басканга жеңил болуп калат да. Себеби дегенде баардыгы колунда да. Азыр эми президент түз команда бере албайт бүгүнкү конституция боюнча. Өкмөттүкүндө эки жак бөлүнүп калганда анча-мынча. А кийин бир колдо болуп калат да. Бир колдо болгондон кийин айтат, кыйкыргандар жоготкула деген бир сөзү да тамаша салып же болбосо ай мени жадатты десе, алдындагы жанакы иштегендер ай жадатып атат экен, анан биз аны токтотойлук деп туруп оозун баса баштайт да. Оозун баса баштаганда канчалык баска менен пружина акырында барып туруп бир убакта уже басканга мүмкүнчүлүк болбой калып туруп анан атып чыгат. Мына ошого кетип аткандай мындай мен сезип атам да. Чындыкты өз учурунда айтыш керек да. Азыркы бийликтин кадамы кандай болуп баратат? Эми азыр мындай баа бергенге кичине эртерээк. Себеп дегенде кече жакында эле жумушка киришти, чет мамлекетке барып келишти. Бирок мына конституциялык реформага кетип аткандагы шашылыш иштери бизди мындай күмөн санаттырып атат да. Ошол туура эмес жолго кетип аткандай деп. Себеп дегенде Садыр мырзада азыр чоң мүмкүнчүлүк бар болчу. Ушуну токтотуп, ал колду коюп койбоду. Эми колду койгондон кийин артка менин оюмча кайтпайт. Себеп дегенде кайтыш туура эмес. Мүмкүн кайтып калар, ким билет, эгер көпчүлүк дагы түшүндүрүп айтса. А колду койгондон кийин 11 апрелде жанакы референдум коюлат.
Коюлгандан кийин же эл макул дейт, же макул эмес дейт да. Эгер макул эмес десе, авторитет түшөт. Макул десе, анда бүт мыйзамды бузуу жолдор менен кетип аткан эрте-кечтир ал бир чоң жана айбалта болуп бир жерде илинип баары тура берет. Себеп дегенде бүт эсептелип калбадыбы? Мына жогорку кеңеш караганга укугу жок болчу. Себеп дегенде алар Конституцияда так жазылган 5 гана жылга шайланат депутаттар деп. Ана Конституцияда жок деп мындай узарса болот деген норма жок. Ошондуктан булар 5 жылдан ашып кеткенден кийин алар карай албайт болчу, бул биринчи. Экинчи, Конституцияда жаңы мыйзам жазылат, жаңы Конституция жазылат деген норма такыр жок. Булар жаңы деп аны киргизип атышат. Эми көп да, аны кайталаган болбойт. Ошонун негизинде мен ойлойм, азыр ушул көрүнүштөр бул туура эмес жолго ошо түшүп баштагандай биринчи кадамдай мага көрүнүп атат да. Мына ошонун негизинде биз окшогон саясатчылар жөн турбай айыптап чындыкты, мындай жашап ушуну токтотсок болот эле, ушуну шашпай карасак болот эле, же мындай өзгөртүү киргизсек болот эле, баланстарды түзсөк болот эле дегендей мен ачык айттым. Себеп дегенде ал биздин парзыбыз эртең. Себеп дегенде биз эми баары бири-бирибизди жакшы билебиз да. Баягыда дагы айттым эле, дагы айтылып коем, Садыр мырзаны мен колдоп дагы жүрдүм. Жанагы аны куугунталып жүргөндө ошол бийликтин партиясында болсом дагы президенттик башкарууну дагы колдогон адаммын. Ошонун негизинде менин парзым, эгер кийин Исмаил ака сиз дагы ушундай жок дегенде сиз айтып койбойсузбу? Дайым эле айтчыңыз эле, бул убакта эмне унчукпай калдыңыз дегенде мага бир упрек болбосун деген менен мен дагы айтып жанакыдай ачык, эч бирөөнү жамандабай, бүт анализ кылып туруп, анан кандай болсо жакшы болот эле деген сунушту айтып чыктым. Бул өзүмдүн парзыма мен кутулдум деп эсептейм да. Мүмкүн жолугуп калсак дагы айтармын, бирок эми жолугуп калсак керек азыркыга чейин, эми алардын иштери оор болуп атпайбы. Ошондуктан мурункуларга дагы айттыганда алар болушпай койгон да. Эгерде ошолор ошондо айткандары макул болгондо, азыр эч ким качпай жакшынакай иштешмек дагы. Кыргыздын атасы болуп, кыргыздын президенти болуп, кыргыздын мындай урматтуу, сүйкүмдүү атуулдары болуп жүрүшмөк. Тилекке каршы ошол айткандарды жаман көрүшүп атып, жана кошоматчылардын сөздөрүнө кирип эришип, анан мына тагдырлар азыр эки президентибиз эмне болуп жүрүшөт. Исмаил мырза, ар бир жерде ким кана кайсы кичик компания болобу, чоң компания болобу, ушул эле президенттин жанында күчтүү топ керек да, команда керек. Ошол күчтүү команданы, кадр системасын Садыр Жапаров тандай алдыбы? Бүгүнкү командасы күчтүү эмес. Муну мындай баарыбыз эле билебиз. Себеп дегенде ушунун арасында баягы биз депутат болгондо аябай талкуулап, сен мынанча жегенсиң дегенге чейинге барып, ошо кетиргенде арасында эми фамилиясын айтпай эле коелу, жүрүшпөйбү? Анан кийин өздөрүнүн мына жумуштарын көрсөтө алган кадрлардын арасында жок да. Себеп дегенде кыргыздарда бир 5-6 эле адамдар бар, өздөрүн көрсөтө алган, орчундуу учурда, кыйын учурда. Мына ошолорду эми эл арасында ар кандай алар жөнүндө пикирлер пайда болуп калган. Тилекке каршы ошол жана куугунтуктун кесепетинен, анан Тайманбай бетке айткандын негизинде, эми көп биздин кыргызчылык негизинде да. Ошолорду кайтып алып келип пайдаланса жакшы болот эле да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү командада мен антип айта албайм. Мындай жакшы кадр арасында ошо калып кете турган, сүрөй турган, мындай генератор болуп ичинде эле кайнатып тургандар мен көрбөй атам да. Ошо негизинде мүмкүн жанакы шайлоолордон кийин оңдоп эле карабаса, бүгүнкүлөр мындай иштеп кетет, элди жыргатат дегенден биз алыспыз. Исмаил мырза, маектин баш номери сиз деп байкап турам. Чындыкты өз учурунда айтуу өтө кыйын деп буга чейин айтып кеттим. Ошондо сиз азыркы бийликке оппозициябызбы же жөн эле өзүңүздүн мурдагы саясатчы катары, азыркы саясатчы катары өзүңүздүн пикириңизди айтып атасызбы? Мен ушунун бир суроо бергенде мен кайталап коеюн. Телевидениеда мен дагы ушундай чыгып атканда айттым эле, мен оппозиция болуштан коркомун деп. Ал дагы таң калып, эмне үчүн деп атпайбы десе, мен чындыкты айттым да. Себеп дегенде мен оппозиция болгондо, то есть биз оппозиция болгондордун баардыгы качып кетишкен. Акаев оппозиция болду, качып кетти.
Бакиевке оппозиция болуп качып кетти. Атамбаевке биргелешип келип, кийин бизди жамандап алып, ага мындай биз дагы өзүбүздүн карактерди көрсөтө баштагандан кийин мына тагдыр мындай болуп калды дегендей. Ошон үчүн мен оппозиция эмесмин, мен өзүмдүн позициямды кайтарып коем. Позиция бар адам, баардык жерде чындыкты айтып жүргөн адам, бүгүнкү болгон окуяга өзүмдүн көз карашымды айтып атам да, ачык, так. Аны канчалык деңгээлде эл кабыл алат, аны өздөрүнүн иши, ал деңгээлине, билимине жана түшүнүгүнө карата да. Бирок оппозицияга мен баргым дагы келбейт азыр. Барыштан корком, себеби дегенде биз барсак жанакыдай армиянын генералы катары токтош, бизде токтош кыйын болуп калат да, же утушуң керек, же утулушуң керек дегендей. Ошондуктан оппозиция эмесмин. Болгум дагы келбейт. Исмаил мырза, сиз акыркы учурларда көрүп атасыз, 2010 жылдан кийин дейлби, ушу адамдарга наам берүү, чим берүү бир башаламандыкка багыт алгандай да. А сиздин көз карашыңыз кандай? Чын эле ошондой болуп атабы? Чындыкты айтсак ушундай эле болуп калды да. Себеп дегенде генералды алыштын өзүнүн эрежелери бар. Ал үчүн ошол окууну бүтүп келишиң керек, ошол тепкичтерди иштеп чоңоюшуң керек. Себеп дегенде жанагы ошол окуу жайларын окуган балдардын үмүтү ошол да. Эгерде мен келечекте жакшынакай иштесем, түз жүрсөм, ушундай болуп тепкич менен чоңойсом, ошого жетем деген максаттарды коюшат да баардыгычы. Ошол максаттардын баардыгына биз таш талканы чыгарып атпайлыкпы? Себеп дегенде ал тармактарда өмүрүндө иштебеген, башка тармактардан келет дагы, кандайдыр бир себептер менен, же басып алуу жол менен, же болбосо бир күч менен келип, же тууганчылык менен келип эле кое коюшат дагы, анан бир кичине убакыт өткөндө берип атканы бул өтө туура эмес дагы. Бул жана ошол балдардын үмүтүн үзүп, таш талканы чыгарып, аларды туура эмес жолго да салышат да. Биз өзүбүздүн колубуз менен ошолорду өстүрүп атабыз. Мына ушундай фактылар акыркы күндөрдө көбөйүп кетти. Мына кеше жакындакы эле берген чиндер дагы бул бири дагы мындай колдогон дагы эмес да, анан колдоого да татыктуу эмес. Себеби дегенде басып алуу жол менен келип, анан кичинекей иштей коюп эле, тем более ошо жумуштан кеткенден кийин бергендери бул эч нерсеге жетпей, мындай туура эмес да. Албетте эми ошондой укуктары бар. Бирок ал ошол укуктарды туура пайдаланса, үлгү катары пайдаланса, мыйзам чегинде пайдаланса, эл дагы мындай ыраазы болуп жакшы болот эле дейт эле да. Мына ошол негизинде бул жактан дагы чоң кемчиликтер кетип атканын баарын эле түшүнөбүз. Биз өзгөчө, анан ошо мыйзамдардын автору дагы менмин. Мурун жанагы граждандык чиндерди алганды дагы ошондой жумушка келгенде ошону сөз бериш керек деген норманы булар өткөрүп алган да Акаев учурунда. Анда мен да депутат элем, каршы чыгып, бирок тилекке каршы оппозицияга атайын булар кыйкыра берсин, биз каалаган жасайбыз дегенде өткөрүп алышып, мына Атамбаев учурунда ушуну мен жокко чыгарттырып, бир жагынан кичине оңдоду келек. Бирок тилекке каршы кээ бир нерселер калды эле, аягына чыкпай. Мына ошонун негизинде азыркылар ушундай нерселерге барып атышат да. Бул туура эмес. Исмаил мырза, мындайда биз мисалы үчүн бир буюмду талкалап алсак, бул буюмду иштен чыгат да, бул колдонула албайт. Бирок мамлекеттин тагдырычы? Мамлекеттин тагдыры кандай болуп атат? Себеби анткени азыр ошол эле биздин атка минелер дагы, эл дагы саясатташып кетти да. Ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана жашагандай да. Эми бул элдин күнөөсү эмес. Мен кеше жакында бир мени жакшы көргөн элчи иним бар да, Лондондо иштегенчи. Ошол мына конституция боюнча өзүнүн сөзүн айтып атып, абдан ошол орунду мындай булгагандай айтып койду да. Ал жакта мыйзамды абдан сыйлайт да. Анан кийин бул жердеки ошо бүткүл дүйнө карап турат, ошо конституцияны билишет да, бар жерде элчиликтери бар, окуп аткандар карап, анан аяттан көрө деңгээли ушул экен деп, мындай кийин барганда эми кандай кабыл алат экен мен аны билбейм. Бирок ошол менин жакшы көргөн иним, эми ини деп эле коелу, бул элчи деп коелу. Ошол элчи туура эмес элге да маалымат берди. Мына ошонун негизинде азыркы сен айткан суроого такаганда бүт жетекчилер күнөөлүү. Себеп дегенде биз убаданы беребиз, ылдыйда жүргөндө чыктык, 2 ай 1 айдан кийин баары унутулду.
көздөрүбүздү майды басты, тегерегинде бүт жанагы куйтулар, эки жүздүүлөр, ушакчылар көбөйүштү дагы. Мына ошолор саясатты жүргүзө баштагандан кийин жакшы сөзгө көнө баштайт да, анан жаман айтканды кабыл албайт. Ошондуктан бир жакшы сөз бар. Элдер дейт, эми кыргызча отургондочу, элдер дейт чындыкты айтканды дейт жаман көрөт дейт. А бирок дейт бекер кылышат дейт, себеп дегенде чындыкты айткан эч качан артынан урбайт дейт да. Мына ошондой болуп туруп, үлгү көрсөткөндүн ордуна анан жумушчулук жок болсо, айлык акы, пенсия аз болсо, булар анан бардыгын көз каранды кылып алышат дагы. Ошо көз карандылыктын кесепетине же болбосо мыйзам иштебей жанагы бизнестер иштесе аларды барып баса калып коркутуп, мына ошо негизинде жанагы адамдардын бардыгы, эми бардыгы эмес, көпчүлүгү кой эмне кыласың, анан булар менен мен ажырашпайын дагы, унчукпай эле жүрөйүн деген кайдыгерлик мамилени, кошоматчылыкка кайтып көбөйгөнгө биз өзүбүз ошо бийликтин адамдары түртүп ошого бардырып атабыз да. Эгерде бийликти мыйзамдар иштегенде, мына Сингапурда, Малайзияда, Европанын өлкөлөрүндөй, анда бардыгы айтат эле, кой мен эмнеге мындай кошоматчылык кылам? Мыйзам иштейт, мен андан көрө мыйзам ичегенде иштегеним жакшы болот деп. Ошон үчүн азыркы жаштардын көбү дагы чыгып кетип аткан кесепети, ушул кесепетинен да. Азыркы учурдун эң көйгөйлүү маселеси бул чек ара. Бул такталбай келе жатат, талаш тартыш менен эле да. Сиз Кыргызстандын коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы болуп кызмат өтөп турганда, мындай чек ара маселеси көп талкууга алынган эмес да. Эмне үчүн булар тең ата сүйлөшө албай жатабы, же дагы эле бири-бири алдаган көз караштабы? Бул жерде дагы эле барып бийликке такалат. Бийликтеги адамдарыбыздын туура эмес мындай саясатынан да. Вот бир нерсени айтып коеюн. Мына кече Садыр мырза Өзбекстанга барганда урматтуу Шавкат Мирзиёевич абдан жакшы кабыл алды да, абдан жакшы кабыл алды. Эми көрдүк, бизге маанайы жакшы экенин көрсөттү. Жана чоң рахмат да. Мына ошонун мурунку Каримов аксакалыбыз турганда, жанакы Союз тарагандагы келишимдердин негизинде 90-жылдардын ортолорунда эле ал баарын ээлеп алган. Эч нерсе карабай. Биздикилер жалдырап 54-55-жылкы, 27-жылкы ар кандай нерселерге түшүнбөй, ошолорду билбей, билсе дагы аны билбемешке салып туруп, отуруп атып ушу жетекчилерибиз мына ушундай калып келип койгонда, алар бүт алып алган. Ошол учурда эле өздөрүнүн бүт ошол Союз учурундагы деп туруп, алар андан дагы көп нерселерди тартып алды. Себеп дегенде көрүштү президент унчукпайт. Вот бир эле мисал, мына Ошто, ошол учурда мен биринчи орун басар болуп, 90-жылдардын башында биринчи орун басар болуп жүрүп, бир жерде биздики дегенде мен армияны киргизип алдырып алгам. Алгыла деп. Бишкекте мага телефон чалышып, Акаевдин аппаратынан. Жолдош Исаков, сен эл аралык деңгээлге зыян келтирип атасың. Өзүм билемин, токтоткун, чыгарттыргын деп туруп чыгарттырып бердиргенде биздин жерде. Эгерде ошолор дагы ошондой саясат жүргөндө бейшак эле бүтмөк. Себеп дегенде мыйзамдын негизинде бардыгы бекитилген, баардыгыбыз милдеттенме алганбыз. Ошол Союз учурундагы тарагандагы ким кандай ээлесе, биз ошолорду тааныйбыз, ошолорду бузбайбыз, ошо чек ара ошо бойдон калат деп туруп келишимдер ратификация болуп эл аралык деңгээлде бекитилген. Бир гана нерсе калган, бул жанакы колдонуп аткан объекттер. Бул газ боюнча, суу боюнча, мына суу сактоо ошолорду гана тактап кээ бир жерде жана Өзбекстан менен аралашып кеткен болчу элибиз ал убакта бир союз болгондуктан ошолорду гана тактап чыгарып керек болчу да. Мына ошондо аткарбай жүрүп, мына ушуга чейин келдик. Чек араны бир эле жана коопсуздук кеңеште же болбосо аскер адам эмес, мен чек ара маселесинде өтө иликтеп жүргөн адамдын биримин. Себеп дегенде өзүбүздүн же талашат, өзөн кушта да ошону талашып жүргөнбүз. Мына ошолордун кесепети бүгүнкү тийди. Ошонун негизинде мына Тажикстан боюнча мен өзүм чоң статьямы жаздым эле. Сен окуган жоксуңбу? Аптан аны мен жөнөтөм, окуп койгон. Ошондо түшүнөсүң да. Себеп дегенде биздикилер өзүбүздүн ырчактарды аларда колдонбойбуз да. Вот мисалы тажиктер ошол жерде айтып атпайбы, жанагы Марипов айтканда дагы мына жерде анан кайтып артка кетпеди. Анын артынан нота келди. Ошо боюнча дагы өзүмдүн ой пикиримди жазып, жакшы бир интернетте карасам ошону уже окуп чыгарып атышат азыр. Вот тажиктер Тажикстанга биздин Мургап менен
Жергеталы районду бергенде жанагы 25-жылдары биздин эсебибизден беришип, Тажиктин аянтын элин көбөйтүрүп Тажикский республика деп бекитип беришкен да. Анда бизгилер айтыш керек болчу, ай хорошо, мейли, силер ушундай мамиле кылсаңар, биз макулбуз ага. Эки колдоп макул, андан көрөк мынаны өткөрүп, өзүңөр алып келип бергиле, болду. Дегенде ойдор басылмак. Биз дагы ошолорду дагы мындай колдонуп алдык да. Андан башка кече эле Союз тарагандагы чек араны бүгүн алар келе жылышты. Ошолордо карталар бар. Аскер карталары бар. 27-жылдагы, 25-жылдагы кийинки аскер карталар калды да, алар секретти деген менен. Ошондо алып туруп эле мына биздин жер деп ошондой тең ата сүйлөшө албай, шалтанып, коркуп, же болбосо алар бизди алдап жүрүштү. Мына Тажикстан согуш учурунда бизге абдан көз каранды болуп жүргөн. Биз көп жардам бердик. Аны мен ошондо жаздым да, баардыгын жазып чыктым. Мына ошондо алар качып жүрүшкөн атайлап. Мына эми өздөрүнө келгенден кийин жанакыдай кылып атпайбы, анда кара мейли болуп турганда силерде болсун деп. Ошол эле Өзбекстандагы кечээки Уңгартоо боюнча. Уңгартоо бул эгерде Өзбекстанда болгондо Каримов аксакалыбыз эч жагыла басып алмак. Ошо 90-жылдардын аягында эле, бирок биздики болгондо баса албай, анан карап турушта дагы эмнесин алдык деп, кийин анан нелерге өттү. Уңгартөөгө өтө баштады, алып коюуга аракет кылды. Анан Гавасай, Алабука районунда Гавасай 19 миң гектар жерди Током Мамытов вице-премьер болуп турганда чек аранын жетекчисине колду койдуруп беришкен. Анан биз сессияда көтөрүп чыккандан кийин ага жок андай эмес дегендей мамиле кылышып, ошол ойдон туруп калганда, мына ушинтип туура эмес саясаттын негизинде, мыйзамды билбегендин негизинде, анан кийин дипломаттуу сүйлөшө албагандыгыбыздын негизинде бардыгы бүгүнкүгө келди да. Эми азыр мына Садыр мырза ошондой адамдарды чогултуш керек. Ошондой команданы түзүш керек. Анан ар бир баягы Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу сүйлөшүү процессинде ошолордун же болбосо рекомендация менен даярланган документтер менен, даярланган жанакы пландар менен барып туруп сүйлөшүрүш керек да. Мынандай дедиңби, токтоткун деп. Тилекке каршы биз баарын уже чечкенбиз да. Мына ошону айтыш керек, мына чечилген, колду койдуңбу? Болду. Болбосо анда капа болбогула. Биз башкача мамиле кылабыз деп. Анан бүгүнкү күндө ошо чек ара маселе боюнча ташип болуп калбадыбы? Бул менин өзүм жеке оюмча таптакыр туура эмес да. Себеп дегенде бир дагы мамлекетте ошондой спец кызматтын жетекчиси комиссияга кирбейт. Мына мисалда Россияда ошол Федеральный служба безопасностьтун жетекчиси, же болбосо Америкада СРУнун жетекчиси бул комиссияга кирбейт да. Бул туура эмес. Биз аны кандай жакшы көрбөйлүк, кандай аракет кылбайлы, кандай мамилебиз болбосун, мамлекеттик деңгээлде бул жакшы эмес. Мунун арты жакшылык менен бүтпөй, себеби дегенде булар эми туура эмес өзү. Анан кийин дипломаттарды жөнөтүш керек болчу. Сүйлөшүү процессин билген адамдарды жөнөтүш керек болчу. Алар менен мамиле түзө тургандарды жөнөтүш керек болчу. Күч менен же болбосо мен мындай кылам деген бул эч качан, тем более биздин өзүбүздүн деңгээлибизде караш керек да. Туура. Пенсия бере албасак, айлыкты бере албасак, бюджет толтура албасак, анан барып күпүлдөгөн менен натыйжа чыкпайт да. Алар айтат да, айтан көрө күпүлдөй бер деп отуруп, же болбосо хорошо деп коюшат, болду, ошо менен бүтүшөт. Ушунун негизинде дагы айтып атпайм, бүт өзүбүздөн. Бирөөнү күнөөлөш керек эмес да, баардыгыбызда күнөө өзүбүздө. Баарыбызда биз ушу күнөө ошол отурган жетекчилерде антты беришет. Биз мындай кылабыз деп. Бир эле мисал. Вот Атамбаев, Алмаз Атамбаев. Жанакы Чоркудан өткөн жолдор бар да, жолдор. Ол Баки учурунда келишим түзүшкөн. Бизге 3,5 километр узундугу менен жер беребиз, жол беребиз деп биз ага 20дан ашык километр 104 гектарды бергенбиз жанакы летти өткөргөнгө, алмашабыз деп. Алар салышты. Булар болсо дарактарды эгизишти дагы 3 жыл өткөндөн кийин кайтышпады, чуу чыгарышты. Аны чуу чыгарганда менин жакшы көргөн иним Адахан барды ал жерге.
Адахан барып комиссия келгенде алар айтты, мына үй салынып калыптыр, дарактар өсүп калыптыр, онон көрө биз 275 метр берелик деп колду койдуруштук меморандумга. Эми бүгүн ошол Адаханды баары күнөөлөп атпайбы? Адахандын бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Себептен ал болгон меморандумга гана ошого муну кийин мыйзамдаштырган ким? Мен айтып берейин. Мыйзамдаштырып өкмөт токтомун киргизген Сулайманов Нурлан, министр транспорта. Анан Чудинов премьер-министр. Анан биз революция болуп кетип, токтоп калгандан кийин Атамбаев премьер-министр болгондон кийин Атамбаев колду коюп ошону ратификацияга киргизип атпайбы? Дагы жакшы, мен комитеттин төрагасы болуп калып, мага келип түштү да караса мен 5 колдой элебиз да. Ошол анан ал жерден чечим чыгарды, бул кыргыздын улуттун кызыкчылыгына туура келбейт деп катуу мындай жазып туруп берип койду элек, ал чакырып алып туруп баарын урушуп, анан ошол бойдон токтоп калган болчу. Мына ушундай да өзүбүз. Анан кийин бизде дагы бир жаман сапатыбыз бар экен. Ошол түшүнбөй башка адамдарды күнөөлөгөн бул жаман да. Мыйзамды киргизгендер көмүскөдө, а барып жөнөкөй эле ошондой каалоо тирек деген меморандумга кол коюп эми ошондой болсун дегендерди биз мына сен берип койдуң жерди деп мен канча укпайм. Канчалаган кишилер аны сөгүп дагы атышат, жамандап дагы атышат. Анан ал деле жадайт экен да, мен оюмчачы бирөөнү мен актоо деген сөз жок, бирок чындык үчүн айтып коюшум керек да. Аны тиешеси жок. Аны Айбалаев мырза дагы бир жолу айтып чыкты десе, ушу берип койгон деп билип билбей, билген адам мен ошондо анан ошол чечимде Аксай Көкташ жанагы жолун салсын деп 14 миллион бөлүнсүн деп мен чечим чыгаргам. Ошондо ошол жолду салганда биз жанагы көз каранды болуп өтөт. Себеби дегенде бул жолдун проектиси илгерки Үсен акалар Союзда Ошто иштеп жүргөндө, обкомдо ошолор түзгөн экен. Мен ошолорду алып чыктым да, ошол проектлерди. Мына ошол адамдардын, ошолордун азыр кээ бир проекттерин айтсаң, эми баа бересиң. Булар көрсө чындыгында кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы иштеген экен. Мына ушулар татык экен деп биз аларды көпчүлүгүн жаманатты кылып коюп атыкпы? Аптан жаманатты кылып баласы өтүп атат тиги мындай деп, бирок ошолордун документин окуганда мен өзүмчө аларга ыраазы болом да. Ошол эле мына Кемпирабадтагы суу сактагыч. Мына биздин ошол биздин жер. Биздин аян. Ал жер кара жер болгон. Кара жерибизге булар суу толтурду. Анан мунун кесепеттен бүт жана курсап тегерегинде ошол жакында өзгөн жакындардын баналына сазы болуп суу чыга баштады. Муну баары билишет. Бирок ошолордун баарын эсептебей токто биз канча зыянга келтирдик. Силер канча таптыңар. Мына ошол негизинде биз сүйлөшөк, болбосо деп туруп башка мамиле кылабыз. Мына ошондо дагы Үсен акалар жана Бакиев келгенде биз үчөөбүз төртөөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз. Ушуну кантип буларды менен сүйлөшкөнгө барайлы Каримов менен дегенде Үсен акалар ошондо план болгон экен. Өйдө жагынан наркы Жалал Абад жакка алып чыкканга сууну. Мына көрдүңөрбү, биздин мурунку агаларыбыз кандай пландарды түзүшкөн. Ошону менен бирге мына Нарын суусундагы эмеден таш көмүрдөн тартып эмеге Нокенге чыгарыш боюнча проекттер бар экен илгери ушундай баштайлык деген. Азыр бар да ошол проекттер. Эми ошо Үсен акалар алып чыгып аракет кылганда, аны алып чыкса болот да. Анан биз айттык эле, анда салдырып эле коелук. Давай бөлөйлүк, анда студенттерге берейлик, жанакы баамды Брежнев учурунда Комсомольский проект деп салдырбады эле жолдорду. Ошондой кылып жалдырайлык, ар бир институтка тапшырып 5 километр, 3 километр казгыла деп берейлик, казсын дегенде биз ошондо отуруп алып, үчөөбүз, Үсен ака, мен, Бакиев, дагы бирөө эле Азимбекби, бирөө эле ошону отуруп сүйлөштүк элек. Ушуну баштайлык да. Тилекке каршы кийин Курманбек Бакиев башкача нукка түшүп кеткенде мунун баары мындай жокко чыгарылып калды да. Мына ушулардын негизинде ушундай сүйлөшсөк жакшынакай эле. Мына алдыңар, мыналардын баарын алдыңар, мына келишим негизинде мыналарды дагы басып алдыңар. Биз унчуккан жокпуз. Тилекке каршы рыноктун мыйзамы болгондон кийин мына базар, анда базар системасында иштейлик. Анда мыналар силер ушуларды бизге төлөгүлө. Болбосо биз мындай кылабыз деген теми барат да. Мына Мирзоевдун алдыңкы көрөгөчүн мен кече ошону байкадым да. Себеп дегенде бул кыргыздар баары айтышат.
ушуга чыгат окшойт дегенде мамиле жасап, мындай жакшынакай абдан сылык жасаганын артында эмне бар экенин анча мынча биз чечпегенге мындай өзүбүзчө да жеттик. Себеп дегенде ал дагы жанагы статьяларды окуса керек Тажикстан менен дегенде, аларга да жеткирсе керек. Алар карап туруп, ай кой эми урушпайлык коңшулар менен дегенде жакшынакай мамиле кылганы бул абдан мындай жакшы да. Биз ошону азыр пайдаланып, хорошо, анда мындай кылайлык деп саясат жүргүзсөк, жанагы маселе өздөрү эле ордуна келет. Ошо чек ара маселесинен сөзүнсөз чыгып кайра эле сөз пайда болот эмеспи? Каркырачы, каркырадын деген ушул каркыра кимге тиешелүү? Каркыраны берип койду, казактарга пайдасы кетти дейт казактар тарап, кыргыздар биздин жерибизди алып алды дешет. Каркыраны негизги казактарга өткөрүп берген бул Аскар Акаев да. Аны мен түшүндүрүп берейин. Туура. Эми каркыраны казактар деп эч ким айта албайт, казактардыкы деп. Бул уже тарыхта бар да, тарыхта Көкөдайдын ашы жерде өттү. Каркырады. Туурабы? Алайда өткөрмөк эле, себеп дегенде ал жерде жанагы отунга дарактарыбыз аз, арчалар аз, карагайлар аз деп туруп, анан бул жакка келип ошондо өткөрүшкөн да, анан кең дагы деп. Эми аны башында кол койгондун бардыгында Акаев турат. Ошо келишимдерге Акаевтар кол койгон. Анан Акаевтар эмне үчүн өткөрө алган эмес? Себеп дегенде анда биз өтө күчтүү оппозициялык Акаевка. Бир топ депутаттар. Ошол күчтүү депутаттардын салымынын негизинде булар өткөрө албай токтоп калган. Бакиев келгенден кийин булар алдашты. Себеп дегенде алар мурун ратификация кылып койгон болчу Алматыда. Анан кийин алар айтышты. Себеп дегенде мен дагы сурадым да, мейли, эми биз ратификация кылып койдук элек, силер дагы ратификация кылгыла. Ратификация болгондон кийин ушул маселеге кайрылсак, мүмкүн дегенде биздикини алдашты булар. Биз ошого капканга түштүк. Дагы кийин ратификация гана кылып койду да. Мына ошо негизинде алгачкы колду койгон бул Акаевдин командасы. Мына аламанттар жүрбөйбү? Аламанттар. Бардык ушуларды булар түшүнүп түшүнбөй, жанакыларды окубай, анан Кытайга да өзөңгүчтүүлөр беришти да. Ошондо бир өтө коркунучтуу нерсени айтканда, Аламан өзү мага, аябай биз анда катуу мындай тирешип турган учурда, ага да мен катуу айтып ийсем айтып мага бир сөздү. Тияк танкаларды киргизип алып алабыз деп коркутушту деп. Мына ушулардын негизинде биз бүгүн мына чогулуп туруп, анын үстүнөн жана Конституциялык сот Баекованын дагы чечимдери бул туура эмес, алар атайлап жасаган деп туруп жокко чыгарып, келечекке муундарга таштап койсок болот да. Азыр Кытай деле айтып атпайбы, Тайвань биздики деп. Биз деле ошондой эле үзөңгүбүз биздики. Мен да бир министр болгондо посолуна айткам, элчисине айттым эле. Ай элчи капа болбогула, үзөңгүбүз биздики деп. Жаман болуп кеткен да. Министр катары айткам 2000 жанагы Бакиевтер менен келгенде. Ошол негизинде бардыгы дагы айтылып коеюн, биздин жетекчилердин туура эмес саясатынан, анан көрөгөчтүгүн жоктугунан, анан чоң дипломаттуу команда түзбөй, бир кимдерге биригип ушул аткарат кичине кызыкчылыктардын кесепетинен көп жерлерибиз ошентип өтүп кеткен. Учурда кыргыз мамлекети менен кыргыз элинин трагедиясы эмнеде? Бир кыргызда бир эле сөз менен айтып койгонда, эми бул мындай өөн сөз, мүмкүн кээ бирлер айтар, Исаков бул грубый сөздөрдү айтат деп жүрбөсүн, бирок эшигине жараша тушагы деген сөз бар да. Трагедия ушудан да. Элибизге жараша жетекчилер, элибиз пейлин оңдомой сайын, элибиз өз колуна өз тагдырын алмай сайын, түшүнмөй сайын, ошого аракет кылмай сайын, биз ушундай боло беребиз. Биз бүгүн эмнеге? Биз жеке кызыкчылыкка, ушу келсе менин тууганым коет экен кызматка, же мени коет экен, же болбосо мага жакшы болот экен деген жанакы туура эмес нерселердин кесепетинен мына бүгүнкүгө келдик да. Анан кийин экинчи чыккан лидерлерибиздин өздөрүнүн сөзүнө турбагандыгы. Мына мисалы үчүн Бакиевди мен үчүн колдогом. Колдогондо ал губернатор болду, премьер-министр болду, премьер-министр болду, бүт тепкичтүү өттү деп колдогом.
Анан сүйлөшүп атканда ошондо биз абдан Үсен ака, Досбол Нурулу, мен, Азимбек болуп өтөм мындай Бакиевдин кийин кошуп ошо Бакиев болуп, Раматылык Масалиев аксакалыбыз, Абсамат Масалиевич бизге катары жүрүп, ошолор менен чогуу жүргөн учурларда ал айтканда, мен Искак Разаковдой болуп иштеп берем. Мен эч качан силерди алдабайм деген сөздөрүнө биз ишенгенбиз. Мына ошонун негизинде анан чыккандан кийин эле ал сөздөр унутулду, кетти, баласы, тигиниси, мунусу отуруп, мына азыр жыйынтыгында өзү дагы бул жерде жашоого мүмкүнчүлүк албай четте жүрөт да. Жетекчилердин өзүнөн дагы кетип атат да. Мына ошолордун баарын бириктирип келген бул кыргыз элинин жана кыргыз мамлекетинин трагедиясы. Эгерде бүгүн биз мына жакшы, бүгүнкү күндө балдарыбыз чет мамлекеттен окуп келип атышат, Европадан, Америкадан, Россиядан, өнүккөн өлкөлөрдө Сингапурдан бери жүрөт, Малайзиядан бери жүрөт, жүрбөгөн жерлери жок. Мына ошолордун келип сплап болуп, мына бүгүнкү күндө жанакы ар кандай ой пикирдин жаралышы, мына ошолордун дагы пайдасы болуп атат да. Эгерде ушуларды баары биригип көрүп, көрсө акасы турмушту оңдосо болот экен. Өзүбүздүн колдо турбайбы? Онон көрө биз мына добушту бергенде тигини муну карабайлык, же болбосо 1000 сомду албайлык, же 2000 сомду албайлык, же болбосо бир эртеңки мындай анын убадасына турбайлык, онон көрө өзүм каалагандай берем деген саясатка өткөндө гана биз баарын оңдоп кете алабыз. Бирөө оңдоп бербейт да. Кытайлар келип бизди оңдоп бербейт. Америкадан келип оңдоп бербейт. Орустардан келип оңдоп бербейт. Казак тем более. Муну оңдой турган бир эле биз кыргыздарбыз. Мына кыргыздар азырынча көзүбүздү жакшынакай ачышыбыз керек, жакшынакай ойлонушубуз керек. Анан өзүбүздүн колубузга тагдырыбызды алышыбыз керек дагы. Мына ошонун негизинде биригип туруп, мына бүгүн ушу бирге турган момент бар да. Эгерде Садыр мырза ушуну бирге турган моментти колдонсо, бул тарыхта калат. Ошол эле Жусуп Абдыразаковдой, ошол эле биздин мурунку агаларыбыздай. Эгерде ушуну ала албай калса, анда булардын дагы тагдыры мындай жакшы болбой калышы ыктымал да. Көрсөтүүнүн соңунда эркин микрофон, сиз каалаган кишиңизге, президенттерге болобу, же болбосо азыркы саясатчыларга болобу, кайрылууңузду же билдирүүңүздү, өзүңүздүн пикириңизди айтып алсаңыз болот. Чын элеби? Ооба. Мен андай эки жакка кайрылып коеюн. Биринчи, биздин 80% алып уткан президентибиз урматтуу Садыр мырзага. Садыр мырза, бүгүн сенин колуңда Кыргызстандын келечеги. Эгерде элди бириктирип, эгерде ушу конституциялык реформаны туура багытта алып барсаң, тарыхта реформатор катары калганга мүмкүнчүлүк бар. Мен тилейм, ошо мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай кармап калгын. Экинчи, элибизге, урматтуу элибиз, тагдыр, үй бүлөнүн, мамлекеттин, балдардын кыздары өзүңөрдүн колуңарда. Эгерде ар бир жараныбыз менин колумдан келет, мен оңдогонго мүмкүнчүлүк шарт түзөм деген саясатты жүргүзсөк баарыбыз, мына ошондо Кыргызстандын келечеги жакшы болуп, жакшы турмушка барабыз, айлык акы Кудай бурса көтөрүлөт, пенсия көтөрүлөт, биз дагы мыйзамдын диктатурасы орногон мамлекетте жашаганга мүмкүнчүлүк алабыз. Мына ошону дагы силер колдон чыгарбай кармап калгылагын. Алтындай убактыңызды аябай биздин студияга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ошол кайсы бийлик келбесин түз жолго салуу, чындыкты айтып туруу өтө кыйын. Ошо бүгүнкү болгон чындыкты айтып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык. Рахмат, силерге да ийгилик. Жакшы, мен мынандай бүгүн дагы өзүмчө ыраазы болдум. Мында силерде кыздай турганда Кудай буйрса оңолобуз да. Бирок эми алар азыраак көбөйтүш керек. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто белгилүү саясатчы Исмаил Исаков болду. Биздин кечки кеп көрсөтүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.